апалар, аталар, эжелер, карындаштар, кыздарым, балдарым. Алтынбектин ырмагы аябай жакты жарандык согуш жөнүндө. Кээде толосуң, кээде төгүлөсүң, кээде жүдөсүң, кээде өзүңө падыша болуп көрүнөсүң, бирок аялдар менен жарандык согушка чыкпагыла, анткени аягында по-любому жеңилесиң. Албетте сууң болбосо толуша албайсың. Күчүң болбосо өзбектер айткандай богуша албайсың. Жалаң кол менен танкка, Катюша атом бомбасына каршы согуша албайсың. Аманчылыкта, тынччылыкта жолукканга шүгүр дейли. Шүгүр деген ушунчалык жакшы нерсе. Биз шүгүрдү кээде тил менен гана айтабыз, ошону шүгүр деп ойлойбуз. Бирок чыныгы шүгүр такыр башка нерсе. Балага жакшы тарбия бергениң бала болгон шүгүрүң. Акындарды укканың, жаттаганың, ошондон руханий рахат алганың бул поэзия болгон шүгүр. Ошол иш-чарага келгениң, ушундай чөйрөгө кошулганың, ушундай адамдар менен жакшылыктарга себеп болгонуң бул мекенге болгон шүгүр, жаштыкка болгон шүгүр, өмүргө болгон шүгүр. Шүгүр кылсаң жараткан берген да көбөйтүп берет, эгерде шүгүр кылбасаң берген да калып коет. Муну канча жолу айттык, бул жашоонун чындыгы, аксиома. Пайгамбарлардын бирөөсүнүн бир окуясын айтып бердим эле. Ал тоого чыгып жараткан менен сүйлөшкөн. Анан баракка мезгилде бир адам жолго атканда кайтат экен. Каяка баратасың? Тоого баратам. Эмнеге? Жараткан менен сүйлөшкөнү. Жаратканга айтып койчу, мага мындан кийин байлык бербесин деген экен. Берсин эмес, бербесин. Дух жетеби ушинтип айтканга? Эмне себептен дегенде байлыктын бары дагы балекет, жогу дагы балекет. Байлыктын бары дагы проблема, жогу дагы проблема. Анткени азыр байлыгыңар жок, жүрөгүңөрдө проблема жок, ошон үчүн келип атасыңар. Эгерде миллион, триллион долларыңар болгондо бияка келмеген эмессиң. Ууру кирип кетпесин, бирөө жарым алдап кетип калбасын, дагы бирөө билип алып, оор казып кетпесин, караштарды каман түшпөсүн деп коркмоксуң. Ошон үчүн ал айтыптыр, байлыкты мага бербей эле койсун деп. Анткени адамдарга берет экен, муктаждарын чечип берет экен, садага берет экен, зекет берет экен, бирок байлык түгөнбөй койт. Анткени байлыктын мыйзамы ушундай, канчалык бирөөгө берсең, ошончолук көбөйөт, ошончолук береке сартат. Анан макул дептир, жолдо кетип атса, топурактан баш чыккан бир жигит жатат дейт. Эмне болду десе, баш эле чыгып турат. Карасаң, каяка баратасың? Тоого баратам. Эмнеге? Жараткан менен сүйлөшкөнү. Анда жаратканга айтып койчу, мага байлык берсин, бийлик берсин, ден соолук берсин, оомат берсин, жар берсин, ийгилик берсин. Көрсө, анын колу да жок экен, буту да жок экен. Ары бери өткөндөр жардам берсин деп бирөөлөр атайын топуракка көмүп кетиптир, баш эле чыгып турат дейт. Ары бери өткөндөр тамак таштап кетет экен, банан таштап кетет экен, кайрымдуулук кылат экен, ошону менен күн көрөт экен жолдун боюнда. Анан жараткан менен сүйлөшкөндөн кийин баягы аманаттарды айтат экен. О жараткан, бир бай жолукту мага байлык бербесин деди, бир мунжу жолукту томаяк кедей экен, ал мага байлык береке берсин деди. Ушул аманатты айтып коеюн дегенде жараткандын айткан сөзүн караңыз. Байга айтып кой, шүгүр кылганды токтотсун, мен бергенди токтотом деген экен. Ал эми кедейге айтып кой, шүгүр кылганды баштасын, мен бергенди баштайм деп. Ушул окуя болгондон кийин келип туруп, пайгамбар экөөнү жолугуп айтат экен, "Эй бай, дейт, сен шүгүр кылганды токтот, жараткан бергенди токтот" деп айтат экен. Анда бай айтат дейт, жараткан мени айбан кылган жок, адам кылды, буга бир шүгүр. Ыйман берди, буга бир шүгүр. Ден соолукту чын кылды, буга бир шүгүр. Алсанымды аман кылды, ийгилик берди, оомат берди, дөөлөт берди, жакшынакай балдарды насип кылды, жаркылдаган жар насип кылды, сөзүмдү өтүмдү кылды, кадыр бат берди. Башкасын кылса кылайм, бирок шүгүр айтканды токтотпойм. Кудайга шүгүр деген экен. Жараткан муну эмес деп байлыгын дагы көбөйтүгөн экен. Анан тиги кедейге барып айтат, сен шүгүр кылганды башта, жараткан бергенди баштайт экен десе, ал айтат, мен эмнеге шүгүр кылам? Шүгүр кыла турган жараткан мага эчтеке берген жок. Эчтеке берген жок. Мейли үйүм жок болсо ага да шүгүр дейт элем. Мейли жарым жок болсо буга да шүгүр дейт элем. Менин кийимим жок. Кийимим жок болсо ага да шүгүр дейт элем. Колум менен бутум да жок. Жылаңачмын, ошон үчүн адамдар көмүп кеткен. Ары бери өткөндөр жардам берет, ошон менен жамбагам. Мен шүгүр кылбайм деген экен. Айдан жайдан шамал пайда болуп, буюккан борон келип туруп, баягынын үстүндөгү кумду, топуракты учуруп кеткен экен. Көрсө ошол кум, топурак ага үйдө болгон экен, кийимде болгон экен. Ошон үчүн жараткан менен эсептешпе. Миллион санап бүтөсүң, эс антсаң, миллиард санап бүтөсүң, триллион санап бүтөсүң, бирок жараткан берген жакшылык санап бүтө албайсың. Көздүн шүгүрү канча, буттун шүгүрү канча, сүйлөгөн тилдин шүгүрү канча, кабыл алган акылдын шүгүрү канча. Кебелкиси келишкен эр азаматтар көп, бирок ошолордун көпчүлүгү кээде мындай акыл иштебей калса, анын бир тыйынчалык кадыры жок.
Искендер Зулкарнайн деген падыша өткөн. Ал барган мамлекеттерин дайыма басып алган. Бизде Александр Македонский деп туруп эки адам дегендер дагы бар. Бир өлкөнү басып алганда ушул өлкөдө бир аябай акылман киши бар деп уктум эле, ошону таап бергиле дейт экен. Бүт маселени ошол киши чечет экен. Анан баягы кишини алып келсе, падышага жакпай калат. Анткени көзү тоз тойгон, оозу орсойгон, айтор бир өңү жакшы эмес киши экен да. Карап алып жийиркенип айтат: келесиң о дейт. Ушу сенсиңби бардыгын чечкен акылманы, данышманы, өңү мага такыр жаккан жок десе, тиги айтат имиш: кылыч менен келдиң бизге. Кылычың кында. Эмнеси маанилүү? Кыныбы же ичиндеги кылычпы? Мен сыртыма карабай, ичиме кара деген экен. Ошон үчүн мен бүгүнкү жигиттерге абдан шүгүр айтып атам. Анткени бул жака Бакай чыкты, бул жака Табылды чыкты, бул жака акындарыбыз чыкты, менин абдан сыйлаган Зайырбек досум чыкты, бул жака Алтынбек чыкты, Кубаныч абдан жакшыларын окуп атат. Мындай жигиттер толтура. Албетте келишимчи жигиттер, булардай келишкен жигиттер толтура. Бирок ошолордун арасынан эмнеге Бакайды эстеп калдык, эмнеге Зайырбек мырзаны эстеп калдык, эмнеге Табылдыны, эмнеге Мунарбекти эстеп калдык? Буларды булар кылган амалы. Ошон үчүн кыргызда бир сөз бар: жашаган деп кетет, жасаган калат деп коет. Булар Бакайдай бой узун, кашы кара балдар кыргызда чекеден чыгат. Кыргыздын жигиттеринде келишимдүү жигиттер дүйнөдөн таппайсың. Баягы Кемаль менен Күжүмпө БТСтер издеп жүрүп конкурстан таап, анан кийин тартылган жигиттер. А бизде чекеден ушундай жигиттер. Туркияга барып көрсөңөр, Кемальды сүйгөн кыздар Туркияга барып келгилечи. Ошондо ичиңерден айтасыңар: Кудайга шүгүр, кыргыз болуп калганыма, кыргызга тийип калганыма деп. Кореяга баргандар айтат: Кореянын кыздары менен жигиттери кинодо эле сулуу дейт. Бирок чын жашоодо байкуштар алардын эркектери да иштейт, аялдары да иштейт, карыгыча иштейт. 80 жаштагы бир Кореяга дейт, Кыргызстандан барган бир айтат: силерде аксакалдар эмне кылат деп айтат дейт. Анткени ал биз менен тең иштейт дейт. Анан биз айттык: бизде аксакалдар 60тан кийин иштебейт, бала чакасын жумшап коюп, неберени жумшап коюп, келинди, күйөө баланы жумшап коюп, жыргап, жан баштап жатат десе, мен да Кыргызстанга ала кетчи деп коет дейт. Дүйнөдө жан баштап жатсаң сонунда деген ырдырдаган бир эле кыргыздар, башка бир өлкөдө мындай жок. Карасаң бирде келсе кишини акылыңды токтотчу деп айтасың. Башкалар айтат: акылды жүгүрт дейт. Биз эле айтабыз: акылды токтотчу бир асында. Токточу. Башкалар бас жыл деп айтат. Ошон үчүн кичине темпти ылдамдаталы. Анткени бул жердеги жигиттер бир жылда 152 китепкана ачты. 112 миң китеп токтоду. Ошол китептердин жарыктуу баасы 28,5 миллион сомдук болду. Бул абдан жакшы темп, бирок темпти дагы көбөйтүш керек. Бир адам жолдо өтүп баратат дейт. Өтүп баратып бир айылдын акылманына жолугуп, түкүнчө деген айылга бараттым эле, канча саатта иштем десе, баягы акылман мындай кара унчукпайт дейт. Экинчи жол сураптыр. Түкүнчө айылга баратат элем, канча саатта иштем десе, унчукпайт дейт. Анан дагы бир жол сураптыр, баягы сөзүнө жооп бербей коюптур. Бул келесиң экен деп жылып баратканда ушундай карап туруп: сен айылга 3 саатта иштесиң деп коет дейт. Акмак, баягыдан бери мен сенен 3 жол сурадым го, эмнеге жооп бербей азыр жооп бердиң десе, мен сенин басканыңды көргөн жок элем, азыр басканыңды көрүп сезип койдум деп коет дейт. 3 саат араңыз тестин деп. Ошон үчүн ал киши 3 саатта иштей турган нерсеге биз 1 саатта же жарым саатта жетишибиз керек. Азыр убакыт жок. Айтбатовдун бир сөзү бар экен, раматлыктын. Аны эч ким айтчу эмес экен, бирок бир кишиге айткан экен: азыр бир кыргыз 10 Кытайдын 20 англиялыктын ишин кыла турган заман болуп атат, бул артта калабыз деп. Кудайга шүгүр, азыркы жаштар ойгонду. Ошон үчүн бул жерде отургандар мен силер менен абдан сыймыктанып атам. Кече маркумдар үнүн окудуңар. Маркумдар үнүндөгү каармандар Кыргызстанды Кыргызстан кылган. Сен бирөө үчүн сүйүп калсаң шоколадыңды бересиң, акчаңды бересиң, китебиңди бересиң, балким үй сатып бересиң, балким машина алып бересиң. Алар Кыргызстан үчүн жанын берип кетти, башын берип кетти. Ошолордун ооматы, ырыскысы силерге өтсүн. Ошолордун деңгээли силерге өтсүн. Бирок силер алардай кыска жашабагыла. Өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Бул өтө маанилүү нерсе. Бул дүйнөгө биз жөн келген жокпуз. 4 чымчык отурат дейт. Сулайман пайгамбар кетип атса 4 сүйлөшүп атат дейт. Адамдарды көрүп сүйлөшүп атат дейт. Сулайман пайгамбарды билесиңер. Ал чымчыктардын да тилин билген, курттун дагы, питтин да, иттин да тилин билген, шайтандын да тилин билген. Адамдарды көрүп, ушулар бул дүйнөгө жаралбай эле койсо болмок деп коет дейт бирөөсү. Чындап эле адамды кара, кушту көрсө да атат, итти көрсө да атат, арстанды көрсө да атат. Арстандын этин жебейсиң, аны эмнеге атасың мен түшүнбөйм.
токойлорду кыйып атабыз. Бул дүйнөнүн аманаты пилге берилген эмес, төөгө берилген эмес. Бул дүйнөнүн аманаты темирге берилген эмес, бул дүйнөнүн аманаты адамга берилген. Ошон үчүн жараткан дейт, ааламды адам үчүн жаратты, адамды өз үчүн жаратты дейт. Биз эгерде аманатты билбесек, бизге жаныбарлар каргыш айтат. Ушулар жаралбай эле койсо болмок десе, экинчи айтып атат дейт. Булар жаралганга жараша эмне үчүн жаралганын миссиясын билсе жакшы болмок деп. Үчүнчүсү айтат дейт, ошол миссияны билип эле койбой, амал кылса жакшы болмок деп. Билген жакшы дейт, бирок билгенди кылган андан да жакшы деп. Бирок төртүнчүсү айтат дейт, ошону кылганы да жакшы, бирок ыхлас менен кылган андан да жакшы деп. Бул жигиттер, ач калган жигиттер, кеч калган жигиттер, бирөөдөн карыз сураган жигиттер, айдан айга тапканы жетпеген жигиттер. Бирок Кыргызстан өнүктүрүп койду, тухун көтөрүп койду, бутуна тургузуп койду. Эмне үчүн? Анткени жүрөктө ыхлас бар. Эгерде ыхлас иштесе, бир аз аракет болсо, бир аз ниет болсо, бир аз амал болсо, баштар жүрөктөр биришсе, ойдон коробуз, тонуттон коробуз. Кыргызстан эми ойгонду, Кудай буйрса, келечегибиз кең болот. Силер көргөн ар бир инсан көрүп айтат. Кудай буйрса, Кыргызстан Борбордук Азияда гана эмес, дүйнөдөгү эң алкындагы мамлекеттердин катарына кошулат. Анткени жаштардын көздөрү күйүп турат, ооздорунан от, мурундарынан түтүн чыга баштады. Чындап, бир жагы күлкүм келет, бирок бир жагы ыйлагым келет. Кече эле айтып атты эле, азыркы жаштар окубай калды, жалкы болуп калды, адеп жагынан болбой калды, ыйман жагынан болбой калды деп аткан мезгилде кудум түшкөн чачтын түбүнөн кайра жаңы чач чыккандай, куураган чөптүн түбүнөн кайра жашыл чөп чыккандай, азыркы муундар чыкты. Ошолордун өзөгүн билерсиңерби? Силерсиңер. Силер Мирбек Атабековдун концертине келген жоксуңар. Битлстын концертине келген жоксуңар. Түнкү клубга келген жоксуңар. Эки адамдын мушташына келген жоксуңар. Китептин дүйнөсүнө, рухтун маегине келип атасыңар. Бул өтө жакшы көрүнүш. Өлкөнү өстүрө турган тоо менен таш эмес, токой менен чөп эмес, адамдын сапаты кандай болсо өлкөнүн келечеги ошондой болот. Силерди көргөндө көзүмө жаш келген ошол. Кудай буйрса көрөсүңөр, силер тарых жаратып атасыңар. Мен бул жигиттер, кыздардын баардыгын карап туруп аксакалдар отурат. Эмне деп айтат элем? Булар адамдардын көңүлүн жамандыктан жакшылыкка бура турган коом. Булар сүйлөсө өзү теңдүүлөр дагы, улуу дагы, кичүүлөр дагы уга турган коом. Булар ийгиликтин эстафетасын Америка менен Япониядан жула турган коом. Булар Кыргыз үчүн улуу тарыхты кура турган коом. Бар болгула. Силер азыр өзүңөрдүн кадырыңарды билбей атасыңар. Бул отурганыңар жөн эле сааттар эмес, жөн эле мүнөттөр эмес. Бул отурганыңар тарихи сааттар, тарихи мүнөттөр. Ошон үчүн берекелерим, алтындарым, ушул ыхласыңардан жазбагыла. Силердин көзүңөрдөгү үмүттү, жүрөгүңөрдөгү ыхласты көрүп мен ушунчалык кубанып атам. 3 адамды падыша дейт, эске чыгарды дейт, 3 тең вазири. Үчөөң бакка барып, мага алма топтоп бергиле деп бирден кап чыктырыптыр, бирден кап бериптир. Биринчи вазир ушунчалык ыкыластуу экен, ушунчалык ишин майын чыгарып аткарат экен. Токтогул атабыздын бир сөзү бар го. Жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбө илдегер, кара санап бирди алсаң колуңуздан. Кара санап бирди алсаң колуңуздан миң кетер дейт. Ал ушунчалык ишти ыкылас менен кылган вазир экен. Чыгып туруп, бактан эң сонун алмаларды, эң сонун өрүктөрдү, эң сонун кайнаналарды, шабдалларды топтоп, эми падышанын алдына барсам уят. Атайын мага ишендире деп кабын толтуруптур. Экинчиси айтыптыр, эми падыша ушуну жемек беле. Жесе деле бир-экини жейт, андан көрү жарымымдай чириги менен деле толтуруп коюн, эптеп толтурсам болду деп, жарым жалтырай толтуруптур, бирок алардын көпчүлүгү солуп калган, чирип калган, курт жегендер экен. Үчүнчүсү, падыша бизди эрмек деп атат. Буга алманын кереги жок. Бунун алтыны деле толтура, дүйнөсү деле толтура. Андан көрү калаган менен эптеп толтурсам болду деп, чөп менен толтуруптур, уран менен толтуруптур, домбор менен толтуруптур, мардек менен толтуруптур. Анан кирип келгенде падыша үчөөнү тең карабай туруп айтыптыр. Үчөөнү тең зынданга салгыла 3 айга. Эмнени топтоп келсе, ошону жеп жашай берсин деген экен. Ошондо биринчи вазир 3 айда жыргап жашаган экен. Анткени эң мыктыларды тандап келген, ошону жептир, ошонун рахатын көрүптүр. Экинчиси болсо битирип арам жептир несептен дегенде чириген, курт жеген, соолган алмаларды канчы. Бирок эптеп жеген, анткени ачка өлгөндөн көрү чириген болсо жеш керек, десолга зыян болсо дагы. Үчүнчүсү эмне? Чөп жемек беле. Куурай жемек беле, же тезек жемек беле. Жей албай байкуш 1 айга жетпей бул дүйнөдөн кете берген экен. Айтайын дегеним,
Бу дүйнөдө бардыгы калат, байлыгың да калат, бийлигиң да калат, сүйгөн жарың да калат, жакшы көргөн бетине сүйгөн балаң да калат. Сен дүйнөнү өтүп кеткенден кийин салган үйүң да калат, сатып алган машинаң да калат, сыймыктанган айфонуң да калат, топтогон долларың да калат. Булар ушундай нерсе, түндөсү түшүмдө гүл көрдүң, ойгонсоң жок, ошол сыяктуу эле нерсе. Сен менен кете турган эмне? Амалдарың. Амалдарың биринчи вазир топтогондой жакшы амалдар болсун. Ким эгерде бу дүйнөдөн жакшы амалдар менен кетсе, акыретте даражасы бийик болот. Жердегилер сен өлгөндө ыйласын, бирок асманда майрам болсун. Биз өлгөндө канча адамдар сүйүнгөн, бирок өлүп атканда адамдар сүйүнбөсүн, адамдар ыйласын. Кээ бир адамдар өлөт, калп эле көз жашын төккөн менен бир жактан жакшы эле болду, ушунун баарынан жок дегендер толтурат. Керек болсо атасы менен апасы тоюп калган балдар толтурат. Кудай ошондон сактасын. Биз өлүп атканда, кетип атканда бул боло турган нерсе. Адамдар ыйласын, бирок асмандагылар майрам кылсын, бизге бир жакшы адам келип атат деп. Кудай бетин ары кылсын. Сен өлгөндө бу дүйнөдөгүлөр сүйүнүп, асмандагылар келсе мойнун жыламда отурган болбосун. Кудай ошондон сактасын. Ошон үчүн амалыңар биринчи вазир топтогондой жакшы амалдар болсун. Экинчи вазирди карагыла, бирөөгө кыянаттык кылам деди. Ыкылас менен иш кылган жок, эптеп септеп жашап өттү. Анын амалы да эптеп септеп акыретте жашашына себеп болоптур. Бирок үчүнчү амалын кара, өзүнүн өлүмүнө себеп болду. Канча адамдар кыздарга кыянат кылып атат, канча адамдардын тили алдап атат, көзү арам көрүп атат, сөздөрү бирөөлөргө зыян жеткизип атат, адамдардын жүрөктөрүн оорутуп атат. Колдору менен кылганы да жамандык, баскан буттардын адамдарды да жаман багып калып барып атат. Ошолордун акыбеттеги абалы ошондой болот, акыреттеги. Жараткан ошондон сактасын. Мен бул жигиттерден, бул кыздардан, ак көз, кара көздөрдөн үмүтүм аябай чоң. Силердин бул жерге келген кадамыңар бул чоң соопко себеп. Бул жерге келген кадамыңар силердин даражаңарга себеп. Бул дүйнө акырет. Бул дүйнөдөгү ийгилигиңерге себеп. Силердин ушул келген кадамыңар, ушул ыкыласыңар, ушул амарыңар Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө себеп. Силердей балдар бар, көңүл тынч, келечегиңер кең болсун, ыкпалыңар Алла Таала тең болсун. Адамга берген батасы алаканын жайып алып айткан жылуу сөздөр эмес. Адамга берген батасы жүрөктүн жылыганы. Карагыла, азыр Кыргыздын залкары келип кетти. Надырбек Алымбеков деген. Болбосо ооруп аткан киши, анча-мынча жерге барбаган киши, эмнеге келди? Силерге батасын бергени келди. Жумадин Кадыров жөнөкөй адам эмес. Сөз байлыгын кара, стилистикасын кара, жазган китептерин кара, чыгарган ырларын кара. Бул киши келип отурат. Зайырбек Ажиматов менен бир сүрөт өтсөм арман жок эле дегендер толтура. Алтынбектин чыгып алып окуган ырларын кара. Максат Жангазиевди көрдүм. Бул жерде башкарып аткан эрке бала, тамадабыз, алпарчыбыз ким? Акбар Кубанычбеков. Бул тигил жерде бир күн деген ырлар жыйнагы турат. Араңарда булардан да даражасы бийик. Булардан дагы Алланын алдында сүйкүмдүү инсандар толтура. Акыретте оңдойлу, жараткан бул дүйнөбүздү оңдойт. Жараткан менен мамилени оңдойлу, жараткан адамдар менен мамилебизди оңдоп коет. Ичибизди оңдойлу, сыртыбыз өзүнөн оңолот. Мен апамдын бир сөзү бар. Кимдин дейт, дили бузулса түрү бузулат дейт. Ошон үчүн ичиңдеги дилиң, ичиңдеги акыбалың, ичиңдеги ниетиң жүзүңө нур болуп чыгат, же жүзүңдү карартат. Бир адам турат дейт, ушундай карап дейт. Бир сулуу кызды карап алып аябай көңүл берип карап турат дейт. Бирок экинчи адам келип айтты дейт, өтө чоң күнөө кылып атасың деп. Ошондо тоо кылып туруп үйүнө барганда аял айткан экен. Өңүң каралып калыптыр, өңүң нуру кетип калыптыр деп. Көз менен кылган күнөөнүн акыбети ошондой болот. Ошон үчүн көз менен китептерди окуйлу. Китеп деген сенин сырыңды ачпайт, бирок сага сырын ачат. Бул бир. Экинчиден, китеп да парашют сыяктуу дейт. Ачылса пайдасы тиет, ачылбаса анын эч кандай пайдасы жок. Үчүнчүдөн, китепти ачсаң, китеп сени дагы ачат. Китеп бул сөз байлык, китеп бул оомат. Сөз баштаган эл баштайт деген сөз бекер эмес. Ошон үчүн ким китепке дос болсо, эртеге Кыргызстанды башкара турган, дүйнөдө Кыргыздын туусун көтөрө турган ошолор. Ошон үчүн китеп менен дос бололу. Китеп бул илимдин булагы. Илимиң көбөйсө, досуң көбөйөт. Байлыгың көбөйсө, касың көбөйөт. Илимиңди берсең көбөйөт, байлыгыңды берсең азаят. Илим менен өкүм чыгарасың, байлыгыңа өкүм чыгат. Байлыкты кыйналып өзүң сактайсың, илим сени сактайт. Ошон үчүн бүгүнкү отуруш бул илимдин отурушу, рухтун отурушу, бакыттын отурушу, келечектин отурушу. Эң аягында поэзия кечеси болуп өттү. Мен дагы бир ырды окуп берсем. Боздодум сени сүйгөндөн, бопороз чектим күйгөндөн деген дагырлар бар. Ошол бир поэзиянын дагы жазгандар бар, мындай акындардын баары деле күчтүү эмес. Кыргыздын бир интермедиясы бар. Райхан Шүкүрбеков жазган.
Ошол мындай детmiş да. Bir adam uzun çıvıktı, dalısını artıp çıvıktın uçuna deyip kağızды sayып алыптыр deyip. Анын алдына бирөө чыгып сурап атат deyip. Бул эмне? Десе бул илимий прибор деп коет deyip. Кандай илимий прибор десе, ушу жайдын күнү жатаарда айнекти ачасың, кагаз жагын сыртка чыгарып коесуң айнектин сыртына. Анан уктайсың, эртең менен көзүңдү ачпай туруп, акырын алып келип туруп кагазды кармайсың. Эгерде кагаз суу болсо жамгыр жааганы билесиң, суу болбосо жамгыр жабаганын билесиң деп коет дейт. Анан экинчиси чыгып алып кагаз кармап турат дейт. Сен эмне кылып атасың десе, мен акыл болуп жазып атам дейт. Бир ырым окуп берчи десе, та ша уйкашты экен деп коет дейт. Анан акмак ушундай бир болчу эле, бул жерде эки сөз экен, мааниси жок экен десе, мен сага дейт бир маанилүү окуп берейин. Кандай окуп бересиң десе, самолеттор от алып, сызганда, жүргөндө, учканда паровоздор шаркылдайт деп коет дейт. Бул эмне дегендир десе, муну сабак окугондар түшүнбөйт, муну илимий жактан пропагандалаш керек деп коет дейт. Ошон үчүн мындай акымдардан кийин мен чыгаргандырлар тата менен шаша болуп калат, жөлөтүп кете берейик. Алтынбек кулагыңды тосуп тур, Жумадин байке кулак тосуп туруңуз. Ошондой эле бул жерде ким? Кубаныч, Максат кулак тосуп туруңар. Мен дагы бир эки куплет ырымды жазган экенмин. 11 ноябрда. Кече эле жол тыгынында тургам чыдап, кыймылы көп Стамбул калаасында мыназыр эркежелдей унаамсызап, бажырап ачкан пахта арасында. Бүгүн да сапардамын, ноокендемин, кече эле чет өлкөдө болгон элем. Ушинтип канча өмүрү кул пенденин зуулдап өтөт экен жолдор менен. Бул күндөрдө кетет. Тедик китеп көрсөңөр. Ошол китепти жакшы окуя. Мен неге бул китепти алып келип атам? Түгөлбай Сыдыкбековдун Күлкү жана өмүр китеби. Бүгүн тандырдан чыкты, тандырдан чыккан ысык нандай каймак менен сары май менен алдыңара келип отурат. Бирок мактанган арам нерсе адамдын дарагасы качан бүтө түшөт, качан өзүн мактай баштаганда. Бирок бир деген мактанып коеюн, ушул китепти биринчи мен белек алдым. Чоң рахмат. Сатып алсаңыздар болот. Эң агында айтарым, ылайым мактанбаңыздар. Ушул жигиттерди көзүнө көп мактай бербеңиздер. Анткени мактоо деген ушундай нерсе, ким мактап атса дейт, бетине топурак чач дейт. Анткени мактоо адамды мойнун сындырат дейт. Мактасаңар артынан мактагыла, бирок метине мактабагыла. Шаты менен өйдө чыгарып ийесиң, чыгып кеткенден кийин шатын алып коесуң, анан кулап түшөт. Ошон үчүн көп мактай бербейли. 1 жашка чейин бирөөнүн баласын эле сүйө бересиң. Байкасаң 1 жашка чейин. Бирөөнүн баласы да көзүм ушунчалык ширин көрүнөт, барып көтөргүң келет, өпкүң келет, жыттагың келет. Бирок 1 жаштан кийин анын баласы ага ширин көрүнбөй калат. Өзүнө, атасына, апасына таттуу боло берет, бирок сенин көзүңө таттуу болбой калат. Неге билесиңерби? Анткени 1 жашка чейин бала өзүн эң кичинекей ойлойт экен. Эң алсыз, эң бечара ойлойт экен. Менден кичинекей эч ким жок, эң бечара менмин, эң акылы жок менмин деп. Ошол кичпейилдик үчүн Аллах Таала анын жүзүнө жылдыз берип коет экен, сүйкүм берип коет экен. Бирок 1 жашка чыккандан кийин өзүнөкөй кичинекейлерди көрүп, мен деле чоң киши болуп калдым деп ойлой баштайт экен да. Мен деле кыйын эле болуп калып турмун. Анан байкасаң, өзү 2 жаш, 1,5 жаш бирөөнү көрсө, аля деп баштайт. Барсаң, бул аля деп мынтип багып баштан сылагысы келет, мынтип өзүн чоң киши эле, бияктара турган киши күлкүлүү көрүнөт. Ошон үчүн күлкүлүү болбойлу. Ийгилик эми гана башталып атат. Биз кыйратып койдук деген сезимден алыс бололу. Жараткан өзү колдосун, ишибизди оңдосун, Кыргызстаныбыз дайыма бар болсун, жараткан бизге жар болсун. Силердин мээнетиңер менен уруктардын чөйдөрү гүлдөгөн шаар болсун. Бар болгула, балдарыңыздар. Allah razı olsun.